Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке расмий мүчө болуп киргени 100 күнгө чамалап калды. Бул аралыкта Кыргызстан, Казакстан мамлекеттерине каттаган жүргүнчүлөр кыйла жеңилдиктерге ээ болду. Бекеттерде адамдардын кезек күтүүсү азайып, унаа тыгындары дагы суюлган. Кабарчыбыз Ак жол өткөрмө бекетине барып, андагы абал менен таанышып кайтты. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине толук кандуу мүчө. Бул интеграциялык жараяндын натыйжасында Кыргызстан ЭАЭПтин мүчө мамлекеттерине карата жумуш күчү, капитал, товарлар жана кызмат көрсөтүүнүн эркин жүгүртүлүшүнө мүмкүнчүлүк алды. Анда эки мамлекеттин жүргүнчүлөрү үчүн бажы көзөмөлү алынып салынып, чек ара көзөмөлү өткөрүлүп жатат. В пункте пропуска находятся радиационные порталы. Бажы биримдигине киргенден кийин товардын көлөмүн жана кандай товарды алып өтүп же кирип жаткандарын биз текшербейбиз. Анткени бул биздин милдеттерибизге кирбейт. Бирок курал-жарак, жарылуучу заттар, радиацияланган буюмдар же наркотикалык заттарды текшерип өткөрбөйбүз. Кыргыз-казак чек арасын күнүнө 15 миңден 18 миңге чейинки жарандар кесип өтөт. Ал эми унаалардын саны 2 миңге чейин жетет. Өлкөнүн ЭАЭПке кирүүсү менен көзөмөлдөн өтүү процесси кыйла жеңилдеп калды дешүүдө жарандар. Отлично, быстро прошли. Когда долго, иногда быстро. Никакой претензий нет. Проще, у вас вообще хорошо здесь. С казахской стороны? То есть сейчас попроще, конечно, стало. Чек аранын ачылышы күнүмдүк тиричилигин өткөрүп жаткан жарандардын түйшүгүн жеңилдетти. Соода саттык менен алектенгендердин көбү баштыктарын колдоруна көтөрүп алып катташууда. Көзөмөлдөн өткөрүүгө бир адамга 1 мүнөткө чейинки убакыт сарпталат. Болгону атайын талонду толтуруулары кажет. Кыргызстан ЭАЭПке алгач киргенде бир топ нааразычылыктар жаралган. Адамдардын бир канча саат кезек күтүүсү, унаалардын жолдорго батпай калганы ыңгайсыздык жараткан. Бирок бүгүнкү күндө иш өз нугунда жүрүүдө, дейт Казакстандын чек ара кызматынын өкүлү. В настоящий момент она, в принципе, бардык унаалар жүргүнчүлөр эл аралык келишимдин негизинде кирип чыгып жатышат. Бүгүн ал көйгөйлөрдүн бардыгы чечилди. Тажрыйба топтодук, жаңы тартипке иштегенге көндүк. Анын үстүнө жайдын күнү суткасына 35 миңдей жүргүнчүнү тейлөөчүбүз. Деген менен Казакстандын көзөмөлдөө жайынан өтүү дагы деле кыйынчылыктарды жаратып жатканын билдирген кайчы пикирлер бар. Да, с обоих сторон. Вот сейчас мы прошли быстро, вот назад опять идем. С Киргизстана лучше, чем у нас. У нас всегда очередь. Как было, так и есть очередь, а у вас лучше. Вот машины наши, например, стоят на территории Казахстана сейчас. Не можем завести. Жайнагүл Тазабекова, Съездбек Нурманбетов, Коомдук, Биринчи канал.